29 майда Бишкек шаарындагы Кыргыз улуттук филармонияда өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн 25 жылдыгы белгиленди. Өлкө башчы армияда кызмат өтөгөн жана өтүп жаткан эр жүрөк жигиттерге рахмат айтып, деги эле Кыргызстандын куралдуу күчтөрдө кызмат кылгандарды куттуктады. Алмазбек Атамбаев акыркы 5 жылда куралдуу күчтөрдүн саны жагынан да, сапаты жагынан да толугу менен өзгөргөнүн айтты. Урматтуу мекендештер, азыр Кудайга шүгүр, азыр абал башка, азыр мамлекет аскерлердин күнүмдүк тиричилигин жакшы карап атабыз. Майнасы болобу, тура билери болобу, курал жарак болобу, кийими болобу, баардыгын иретине келтирип атабыз, жана дагы да келтиребиз. Мына биринчи салынып атканда, ачылып атканда бир топ офицерлер, чоңдор да ишенгенибиз, мына азыр жаңы салынган үйлөрдү ачкыч таптырыш өрөкөт болуп. Ошондой эле Кыргызстан дос мамлекеттердин жардамы аркасында армиясын заманбап курал жарак менен толук камсыздаганын айтып, ал куралдар кол салуу үчүн эмес, коргонуу үчүн жетиштүү экенин баса белгиледи. Бул датаны утурлай бизде Кыргыз армиясынын учурда деңгээли 25 жыл ичиндеги өзгөрүүлөр тууралуу баарлашкан турабыз. 11 канал студиясында конок абадан кол салуу коргонуу күчтөрүнүн гвардиясынын улук лейтенанты Масалбек Шатманов келип отурат. Саламатсызбы, Масалбек? Адегенде эле бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктап өтөлүк биз дагы. Рахмат. Бүгүн салтанатта мындан ары армияга чет мамлекеттерден болгон колдоолор азаярын билдирди. Кандай дейсиз? Чакан Кыргыз армиясы өз алдынча күн көрүп кетишине канчалык күчү жетет? Күчү жетет. Өз армиясын бакпаган эл башка элдин армиясын багат деп коет эмеспи? Акыркы күндөрдө көрүп атасыздар. Өзгөрүүлөр чоң болуп атат. Бул дегерде биз башка чет мамлекеттерден колдоо алып жүрөбүз, эртеңки күнү ал чет мамлекеттер өздөрүнүн колдоосун токтотуп койчу болсо, биздин армияга чоң эле жетишпегендик болуп калат да. Мына бүгүн президент дагы буга чейин көңүл бурулбай алсызданып келген Кыргыз армиясынын абалына болгон өзгөрүү жакшы жакка жылганын белгиледи. Сиз аскер адамы катары кандай сездиңиз? Ал өзгөрүүлөр болдубу? Да, өзгөрүүлөр чоң эле болуп жатат. Акыркы 5 жылдын ичинде жыл сайын эле аскер адамдары үйлөр менен үй берилип жатат. Заманбап курал жарактар менен обеспечение болуп жатат. Жана да башка социалдык каражаттар менен жакшы жагынан жакшы обеспечение болуп жатат да. Масалбек мырза, биз билгендей армиянын өзүндө күнүмдүк тиричилик көйгөйлөр толтура, эң башкысы андагы жоокерлердин социалдык жактан коргоо болсо, анан алар бизди коргой алышат. Кандай аракеттерди көрүү бул маселелерди чечет? Аскер адамдарын биринчиден өзүнүн социалдык материалдык жактан жакшы обеспечение болбосо, мамлекетти жогорку деңгээлде коргой албайт. Менин оюмча бул биринчиден уюм маселеси и заманбап курал жарак менен обеспечение болсо, булар болсо чечилет деп ойлойм. Кыргыз армиясынын уставы, өз ара мамилелери орусиялык армияныкындай же башка Туркия, НАТО аскерлеринен да жакшы үлгүлөрү колдонулабы? Биздин армиянын уставы Россиянын уставындай эле. Россиянын уставы, Кыргызстандын уставы бул СССРден калган уставдын негизинде алынган. Окшош жактары бар, но биздики НАТОнун аскерлеринин уставына окшошпойт. Кыргызстанга кайсы тараптан коркунуч бар жана сырттан кол салуунун мизин кайтарууга куралдуу күчтөрдүн чамасы жетеби? Ушул тууралуу айтып берсеңиз. Азыр Кыргызстан мамлекетине эмес, баардык эле дүйнөгө ислам мамлекети чоң коркунуч келтирип жатпайбы? Биздин мамлекетке террористтер коркунуч келтирет. Бул террористтердин мизин кайтарууга биздин куралдуу күчтөрдүн күчү жетет. Маегиңизге рахмат айтам, дагы бир жолу куттуктайм майрамыңыздар менен. Абадан кол салуу коргонуу күчтөрүнүн гвардиясынын улук лейтенанты Масалбек Шатманов болду. Ийгилик сизге.